Келіп қалған қонақтарымыз мен таныштырып айта кетсем, көпшіліктің сүймөнчүлүгүнө ээ болгон жаш жубайлар Азатовдор үй бүлөсү деп айтып кетейинчи. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кандай кел алдыңыздар? Рахмат, жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр жакшысыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Келиңиздер мына сиздер менен таанышалы, андан кийин ошо сүйүү баяны жөнүндө сүйлөшөлүчү, келиңиздер. Ассаламу алейкум. Биринчиден сиздерге чоң рахмат чакырганыңыздарга. Ошондой эле жумаңыздар марек болсун, жума күнү бүгүн. Менин атым Азат. Нарын жергесине караштуу Кочкор өрөөнүнөн болом. Бирок Бишкекте Арча Бешик конушунда көп жылдан бери турабыз. Сиз? Менин атым Алина, Жалал Абад областынын Базар Коргон районунун кызы болом. Нарын областынын Кочкор районуна келин болгом. Азыркы учурда ушул Бишкек шаарынын Арча Бешик конушунда жашайбыз. Жана кыздын барар жери күйөө дегенде эми менин азыркы жерим мен Кочкорлукмун. Келиңиздер, анан негизи баш кошкондоруңуздарга канча жылдын жүзү болду, эмне болуп таанышып калгансыздар? Баш кошконубузга көп боло элек, 24-жылы баш кошконбуз. Сентябрь айы күздүн башында. Сентябрь айынын аягында. Ошол 2 жыл болду. Буюрса. Анан негизи эле интернет барактарында дагы сиздердин сонун бир видео роликтери тарап жүрөт. Көп көрүү, топ көптөрдүн бир сүймөнчүлүгүнө ээ болгон видеолорду көрүп калабыз. Анан кызык болуп жатат бизге ушул сүйүү баяныңыздар эмне болуп, качан башталды эле, кандай кызыктуу окуялар болду эле? Сүйүү баяны баягы эркек 30тан өткөндөн кийин үйлөн деген немелер көп болуп баштайт го, кулактандыруулар. Ушундай аябай көп болуп баштаган, өзүм бушайман болуп жүргөн кезим болчу. Анан Инстаграмга бир тамашалуу бир видео киргизип койгом, ошо үйлөнүү тууралуу жөнүндө. Ошол видеону келинчегим көрүп жазып койгон да. Анын ортомчу бизге Инстаграм болгон. Жолдошум айтып өтүп кеткендей, мен биринчи жазгам жолдошума. Жумушта олтуруп, жолдошумдун тамашалуу видеосун көрүп, жазган күнүмө аябай өкүнбөйм, шүгүр айтам. Ушундай мага мыкты жолдош, мыкты ата бергендигине. Мен өзүм жазгам. Жолдошум биринчи алгаш жазганымда жооп берген эмес. Себеби мен жолдошума Инстаграм аркылуу жазган үчүн подпискада болбой эле катталбай эле жолдошума жазып койгом. Ал көрсө кат запроско түшүп калып турбайбы? Мен фейк аккаунт болчу, менин аты жөнүм да жок, сүрөтүм да жок. Ошентсе да жолдошум мага билбейм, бул Кудайдын буйругу, балким Алла Таала биздин ошол никеге айыптап коет. Жолдошум смайлик эле жиберип койгон мага бир күлгөн. Анан мен өзүм арбап алдым. Жана Жалал Абадтын кыздары тың келет дегендей. Ал да барбап айтылат го неме деп. Сага буйруган нерсени төбөң менен жыргатсаң да буйрубайт, сайга буйруган нерсе арстандын оозунда болсо да келет депчи. Кудайга Анан ага чейин деле аракет кылып жүргөнбүз, негедир эчели окшошпой аткан жеке жашоодон. Бирок Инстаграм аркылуу 9 күн сүйлөшүп, 10-чу күнү үйгө алып келгем. Эң кызыгы, биз биринчи жолукканда 1 саат эле отурганбыз. 1 сааттын ичинде тамактанып эле жолго чыгалы деп, жолдошум мени көргөн Жалал Абадка барган. Мен жумуштан чыгып, тамактанып, жолдошумдун ата-энесин айтып, достору менен барган. Мактап, мен өзүм жөнүмдү айтып, анда жакшылыкты, эртеле болгону жакшы, экөөбүз тең акылга алчап калган эле жаштар экенбиз деп жолго чыгып келип калдык. Сиздер дароо макул болдуңуз. Мен өзүм, менин жүрөгүм аябай сезет. Мен эртең менен жумушка баратканда эле мен бүгүн үйгө келбейм. Мен Нарынга келин болгонун баратам. Мени күтпөгүлө деп үйдөгүлөрдөн батасын дуасын алып, дайынданып эле чыккам. Анан негизинен өзүңдүн адам экенин кантип сездиңиздер? 1 саат эле отурган экенсиздер да? Жок, ошо 9 күн сүйлөштүк деп атпайбызбы? Ортодо таанышып 2-3-чү күндөрү Алина кандай экенин билдим өзүм үчүн. Жакшы экен. Эми бирок тегин сураштырайын деп тааныштарым аркылуу, ошо группалаштарым, байкелерим, агаларым аркылуу сураштыргам. Тегин сураштырсам, досум үйлөнбөй ойлонбой туруп алып кетти деди, бир группалаш болгон. Ошо Жалал Абадтагы атам менен апамды, Раматалык атамды аябай макташты. Апамды да макташты. Бир туугандарым макташты, жакшы жердин кызы деп. Анан эми жөн айтпайт ал сөздү. Анан кой эми ошо
ханым эметип келейин деп далилдеп келейин, анан барып жолугуп анан 30тан өткөндөн кийин неме болуп калат экен, көзүң рентген болуп калат экен, кулагың УЗИ болуп калат экен. Ошентип Анан интернет баракчалардан да көрүп калдым да, сиздин айтканыңыз бар экен, жада калса телефон номерди дагы мен өзүм биринчи алгам деп. Биз жолдошум менен Инстаграмда жазышып атканбыз, жазышсак. Мен Инстаграмга негизи жакшы деле түшүнбөйм ал жакты. Анан жолдошум сүрөт жибер деп калды. Анан кел номериңди эле берчи, WhatsApp'тан эле сүйлөшөлүчү деп номерин өзүм алгам. Анан күндөр өттү, биз күндө сүйлөшө баштадык. Кандай жатып турдуң, жумушуң кандай? Анан эч эле бул буйруса жолугабыз дегендей эле сөздөрдү айтты, бирок накта бир күн барам деген күн чечилбей атканда, анан өзүм айттым, келесиңби? Келсең батыраак кел, жолугушалы, сүйлөшөлү. Жакшылыктын эртерээк болгону жакшы деп өзүм чакыргам жолугушууга. Негизи Азат мырзаны мурда кийин Инстаграмда көрүп жүрчү элеңиз же дал ушул күлкүлүү видеосунан кийин гана мисалы жактыруу сезим алгандыр? Күлкүлүү видеосун көргөндө эле мен жумушта отуруп эле жазып, анан күйөөм менен баарлашып сүйлөшкөндөн кийин аябай жакшы киши экенин билинди. Анан жана кыз киши атасына окшогон мырзаны издейт деп коет го. Атамда сапаттар Азатта бар. Мен атамды эстесем. Анан сурам келип турат да, ошентип Алина айым сизге телефон номериңизден бери сурап, анан качан келесиз деп сураганда сизде кандай болду? Ойлоо, сезим толкунданы болду. Андай деле болгон жок, эми кандай десем. Уялбайбы деген менден андай болгон жок, себеп деген эки адам тең эле аракет кылыш керек го деп ойлойм. Туура эле кабыл алдым. Тамаша иретинде жазып сураган болчу, номерди ошо тамаша иретинде. Ушинтип андан ары эле баарлашуубуз уланып жакшы болуп кетти. Баш кошкондон кийинки учурду сурайынчы, келин болуп келдиңиз, чындап сиз элестеткендей жашоо болдубу? Аябай. Мен келин болуп келгенде силер видеону көрдүңөрбү? Мен аябай күлүп эле түшкөм, бир ыйлабай эле, жаркырап элечи. Анан бирок Кудайга шүгүр, азыркы ошол менин үй бүлөм аябай жакшы кишилер. Менде эч кандай кыйынчылык да болгон жок. Мен күткөндөн дагы жакшы кишилер болуп чыкты. Апакем дагы, атам дагы аябай мындай көңүлү таза, жакшы кишилер. Кыйынчылык болгон жок. Түштүк тарап, түндүк тарап дегендей салттан дагы мен эч кандай кыйналган жокмун. Кудайга шүгүр. Эми Инстаграм баракча боюнча сурагым келип турат, сонун бир видеолорду чыгарып турасыздар, анан дээрлик бардык эле видеолор көп көрүү топтоп, көп адамдарга жагып, сүймөнчүлүккө ээ болуп жүрөт. Анан Инстаграмды качандан баштап иштетип баштадыңыздар эле? Бул Инстаграмды мен бул баракчаны өзүм эле колдончумун, негизи мурда. Анан ошо бир видео киргизгенден кийин ошондон улам кичине эмелер, катталуучулар акырындан көбөйүп баштаган. Эме деп анда бойдок кезим болчу. Болочокто балдарыман кечирим сурайм, апаңарды таба элекмин деген видео болчу. Андан көп өтпөй эле анан үйлөнүп калдык, Кудай буйрса деп. Ошондон улам мен туулган күнүмдү куттуктап жубайм. Эми бир карындашым бир видео тартып койгон экен, ошону жүктөп койгонбуз. Ошондон улам кетти. Биз баягы профессионалдуу видеограф эмеспиз. Эми аябай деле профессионалдуу колдоно албайбыз Инстаграмды. Видео тартылат, биздики бүт баары баягы кокусунан тартылган видеолор. Атайын даярдыксыз. Анан видеону деле алабыз, монтаждаганды деле билбейбиз да. Узуныраак болсо биягын кесип коебуз. Анан негизи жогоруда да кесиптешим айтып кетпеди, көптөн көрүүчү топтоп жаткан, жагымдуу видеолоруңуздар көп деле мындай. Негизи ким идеясы болду негизи кел ушинтип тартып баштайлы. Киргизели. Чын айтсак, идея да жок болчу. Максатыбыз да жок болчу, антип тарталы деп. Анан ошол видеону эле мен үйлөнгөн эч кимге деле айта элек болчумун, жакын досторум, туугандарым билген. Анан эми баягы алыстагы достор бар, ошолорго жарыялап коелу деп. Кубанычтуу кабар болсун деп. Ошол видеону жүктөгөндөн кийин ал видео бир күндө эле жакшы көрүүчү топтоду. Ошондон улам эле жакшы видео болсо эле киргизип коебуз. Бул эми кандай максат? Баягы үйлөнө элек жаштарга бир мотивация болсун. Экинчиден баягы кичине бушайман болуп аткан үй бүлөгө баягы жакшы ынтымакка чакырганга бир ойлондурган видео болобу деп
киргизип коебуз. Жогоруда айтып калбадыңызбы, ошо туулган күндө куттуктаганын киргизип бир жолу көпкөр топтоду деп. Жана байкашыбызча Алина айым, мисалы үчүн ата энеңиздин туулган күнү болобу, бир өзгөчө куттуктайсыз да, жана атын чыгарып койсоңуз да көпкөр топтойт, бир сонун ырсаптар менен, негизи эле ушундай ырларды айтып каласыз го, өзүңүз жазасызбы же кандай? Мага кызык да алар негизи. Мен өзү мындай ырга, ушундайга жакын кишимин. Анан кээде отуруп эле мындай жазып коем. Күйөөмдү карап, жолдошумду карап деле сизди сүйдүм, анан тигиндей мындай деп. Ошол өзүм эле жазып коем ырларды куттуктаганда. Анан ал дагы аябай жагат атакеме, апама, сүйүнүп калышат алардан. Анан ушул тапта уга кетпейлиби? Ыр жазам деп калдыңыз, жолдошум карап. Аз жазып. Бир-эки сап мисалы жазган ырларыңыздан уксак болот. Азыр жаза албайм. Жок, мурунку жазган ырларыңыз эсте калгандар барбы? Бир ырды айтып калчумун жолдошума. Көчөнүн башы электир, көчөгө жарык тийиптир. Көп жигиттер ичинен көңүлүм өзүңдү сүйүптүр. Басасың жолдун тегизин, сүйлөйсүң сөздүн негизин. Топ жигитке теңебейм, жигиттер келсе сегизин деп. Ошол жолдошумду эч бир жигитке теңебей ушундай айтып турам. Бактылуу болот. Жоюм жакшы да ырдайт, ошолор дагы видеонун көрүүчүлөрүн көтөрүп кетип атышат. Анан жолдошуңузга да тамашалуу ырлар жазып каласыз, мисалы үчүн интернет баракчаларынан да көпкөрү топтогондагы видеоңуз бар тамашалуу. Аны деген мисалы үчүн карап отуруп эле чыгарып коесузбу ырды? Мен негизи ата-энем өзү ушундай ырдаган кишилер болгон. Апам ошондой ырга жакын, өзү ыр жаза коюп, өзү чыгара коюп. Анан ошол апамдын көбүнчө апамдын ырларын эле жолдошума арнап ырдайм. Анан көп азыркы ушул убактан пайдаланып айтып калайынчы. Менин күйөөмдүн көбүнчө чачын айтып калам да. Анан бирок көп айтат, басынтып коет, ушул келин акылы жок, кандай кечке башын айтат депчи. Биз экөөбүз аябай тамашалуу видео тартабыз го. Андан дагы биз өзү кечке эле бири-бирибизди тамашалап сүйлөшүп калабыз. Анан жолдошум деле ага капа болбойт. Мен деле мындай тамаша иретинде айтам. Жана бир видеодо да айтып кеткем. Азыр канчалаган бир чачы көп бала келсе дагы менин жолдошум анын жанында андан да чачы жакшынакай бала болуп көрүнөт да. Менин көзүм менен көрүнсөңөр. Анан азыр калпагын чечпей эле коелу, көзүм көрүнөт. Сон. Анан негизи жогорудан бери үлгүлүү деп айтып жатпайбызбы? Анан биз көрүп жаткан мисалы көрөрмандардын арасында бар болсо керек, жаңы эле баш кошкондор же болбосо эми үйлөнөм, эми турмушка чыгам деп жаткан көрүүчүлөрүбүз, кеңиңиздер ошолорго силерге мисалы үлгү боло турчу, биз дагы кийин силердей үй бүлө бололу дей турчу бир кеңештериңиздерди айта кетпейсиздерби? Үй бүлөдөгү негизи баалуулуктар кайсылар болуш керек? Үй бүлөдөгү баалуулук бул биринчи кезекте бул сый урмат, экинчи сүйүү, анан камкордук. Анан жалпы үй бүлөдө мисалы үчүн биздин ата-энебиз бардыгынын ортосунда ынтымак, биримдик болсо бул жакшы да. Эми жеңил эле нерсе, ошол принциптерди туура колдонуп, эми ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамы бар да. Биздин мыйзам баягы жеңилинен жөнөкөй. Кудайга шүгүр. Ата-энелерибизге жакын бир тууган досторума да рахматын айтмакчымын. Себеп дегенде көзүн баш кошконго ошол адамдардын баардыгынын салымы бар да. Сон. Негизи эле көп бир мырзалардан, айымдардан сурап калсак айтат го, адамды тааныш үчүн көп убакыт керек депчи. Көп убакыт кереги жок экенин дагы сиздер далилсиздер деп айтсак болот. Анан эртеңки майрамда келе жатат, ошого карата бири-бириңиздерге болгон ыраазычылыкты, жакшы сөздөрдү арнабасаңыздар болот. Сиздерге эфирде мүмкүнчүлүк беребизчи. Эми жеке эле баягы 14-февраль сүйүү күнү деп айтылып келет эмеспи? Бирок ошол эле күн эле эмес, биздин ар бир күнүбүз 14-ндө деп эсептейм. Жеке эле бир күнгө басым жасап, ошол күнү сүйүүнү таңктап айтуу да туура эмес деп ойлойм. Мен күндө эле айтканга аракет кылам. Мен ыраазымын. Алла таалам ушинтип чаркылдаган келинчекте мага насип эткенине денсаулукта болсун. Ар дайым эле ушинтип чаркылдап, маанайыбызды көтөрүп. Илам келет го. Ошол. Көз бар бололу, бактылуу бололу.
Эми сен айт. Сиздер жана башында айтып өтүп кеткендей, адамды бат эле тааныса алуу ички дүйнөсүн дегендей, бул биринчиден ниетке карайт экен да. Алла Тааладан сурасаң, Алла Таала сөзсүз берет. Жаштарга да айтып кетчү нерсе, эч качан ойлонбоңуздар, үйү барбы, машинасы барбы, акчасы барбы. Бул берекени аял алып келет. Аялдын ниети таза болсо, ынсабы бар болсо, күйөөсүнө гана жакшы, жумушу жакшы болсун, Алла Таала күйөөмө берсин десе, ал эки эселенип, үч эселенип байыйт экен да. Биз азыр Кудайга шүгүр элдин асты эмеспиз, арты эмеспиз, бирок бактылуу үй бүлөбүз. Мен жолдошума ыраазычылык билдирсем, жолдошум аябай жакшы киши. Сиздин бар экениңиз, сиздин менин жанымда жөлөк болгонуңуз бул эң чоң Кудайдын мага берген белеги. Сиз аман болуңуз. Мен дайыма сиздин кандай күн, кандай учур болсо да сиздин жаныңыздамын. Сизди жакшы көрөмүн. Буюрса көп уул кыздардын ата энеси болуп, салиха уул кыздарды чоңойтуп, элге дагы эле үлгү болуп келели, буюрса. Сиз дагы ыйлабыз келет. Бирок дагы бир кыстырма айтып кетсем, ошо жогоруда моюм айтып кеткендей, ушул жашка чейин баягы кичине мен арданчумун, наңыстанчумун. Ошолду өзүм ордумду таба албай атам. Же үйлөнө элекмин деп чет жакта да жүрдү көп. Бирок негедир ошо үйлөнгөндөн кийин, никеден кийин кадимкидей береке пайда болду. Кудайга шүгүр. Акырдан баардык өз ордунан келе атат. Ошон үчүн баардыгыңыздарга кеңеш берет элек. Турмушка чыгайлыктар, турмушка чыгыңыздар. Сиздерге айтабыз да коеюн. Чоң рахмат сиздерге, ар дайым ошентип биздин элге үлгү болгон үй бүлөлөрдүн катарын толуктап жүрөңүздөр. Ишиңиздерде ийгилик болсун, үй бүлөңүздөрдө ар дайым сүйүү болуп турсун. Ооба, чоң рахмат.